Ошо улуу кызым мындан 4 жыл мурун аварияга туш болуп, кызым машинадан ыргып кеткен. Ыргып кеткен учурда оң жак мээси аябай чайпалып, сотрясение алып калыптыр. Ошондон улам биз леченияга, кымбат баалуу леченияга муктаж болуп турабыз азыркы күндө. 4 жылдын ичинде Кыргызстандан барбаган невропатолог, остеопат, массажист, мануальная терапия, баардык терапияларды алып бүттүк. Бизге эч кандай жардам берген жок. Азыр эми 1 жылда убактыбыз калды деп айтып атышат врачтар. 1 жылдын ичинде чет мамлекетке чыгып лечение алып келишибиз керек болуп турат. Сиздердин жардамыңыздарга аябай муктажбыз. Жардам берип коюңуздарчы суранычы. 1 жылга убакыт калды. Биздин врачтар 1 жылдык эле убактыңар калды деп айтып жатышат. Развитиясы артта калып атат. 1 жаштагы баладай телосы чоңойгону менен мээси өспөй жатат. Оң жак мээси катуу таралып калган себебинен ошондой болуп атат. Азыр биз тез аранын ичинде леченияга барып келишибиз керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Биздин жаныбызда отурган бир муктаж үй бүлө көптөн бери кайрылып жүргөн. Бүгүн мына сиздерге кыргыз элине кайрылуу жасап, кайрылып отурабыз. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп отурабыз. Россиядан дагы Жылдыз деген бир эже акча салган биздин фондко. Ошонун эсебинен мына биринчи сбор башталышында ушул эженин эсебинен башталып атат. Мына 25 000 сом. Аллахым буйруса ушул акчаны сбордун башы деп айтайлы. Жылдыз эже сизге дагы Аллах ыраазы болсун. Эч качан оорубаңыз. Кыргыз элим, келиңиздерчи, колдоп коюңуздарчы. Жок дегенде бир комментарий жазып, лайкты басып, поделиться кылып, репосттоп коюңуздарчы. Аллахын ыраазычылыгы үчүн. Ошол өзү айтканда 4 жылдан бери бир нормальный уйку көрбөйт экен, энекен, ыйлайт экен, сыздайт экен. Аллахын ыраазычылыгы үчүн 5-10 сом болсо дагы эч бир бала менен денсаулык менен сынабасын, эч бир бирөөнүн баласы оорубасын, туугандар. Баягы ооруп аткан адамды ооруган адам эле сезет деп жалпы эле мусулман элинен биз суранып кетебиз. Сураныч туугандар, ушул видеону репост кылып коюңуздарчы. Ушул эженин кызы жакшы болуп кетсин.